Билим ийне менен кулдук аскандай демекчи ардактуу телекөрүүчүлөр, эмесе билим жөнүндө сүйлөшөбүз сиздер менен. Таңда бизде коногубуз бар, коногубуз менен тааныштыралы. Ооба, өзгөчө мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн жагымдуу жаңылыктар менен бөлүшөбүз. Бул үчүн биздин куттуу студиябыздын коногу бар. Асылбек Рахманов, Билим тал коомдук бирикмесинин жетекчиси. Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу таңыңыз менен. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, рахмат. Табаста жакшы салмалык иш баштапсыздар. Ошол иш жөнүндө толук маалымат айта кетсеңиз. Негизи эле ушул билим тал коомдук бирикмеси тууралуу айтып берсеңиз. Рахмат, кутмандыңыздар менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу табастык жердештерим. Билим тал коомдук бирикмеси жөнүндө айта турган болсок, муну биз 2020-жылы ошо өзүбүздүн билим берүү тармагына кайдыгер карабаган демиргелүү ага айни эже карындаштар менен акылдашып көрүп, анан өзүбүзчө бир бирикме түзсөкпү деген ойго келип, ушул бирикмени негиздегенбиз да. Анан айта кетүүчү жагдай, бул бирикмени негиздөөгө чоң салым кошкон учурдагы Талас округу боюнча Жогорку Кеңештин депутаты Чойбека Бактыбек Каныбекович агабыз болгон. Анан бирикмебизди 2020-жылы түзгөндөн тарта бир 2 жылдай биз формалдуу эмес негизде иштеп келдик. Башкача айтканда юридикалык каттоодон өткөн жокпуз, себептен эне формалдуу процедуралар көп экен, анан биз баягы иштеп көрөлү, кандай болот. Биринчи тажрыйба болгондуктан коомдук иштерде формалдуу эмес негизде 2 жылга жакын иш алып бардык. Анан кийин баягы долбоорлорубузду ишке ашырууга аракет кылдык, бир катар иш-чаралар өткөрдүк. Анан суроо талап чоңой баштады, башка райондордон ошо биздин өзүбүздүн Талас областынын мектептерден кайрылуулар көп келе баштады. Ошо бизге дагы ушундай долбоорлорду алып келсеңиздер жакшы болот эле деп. Анан акылдашып көрүп, ушул 2022-жылы башталары менен ошо февраль айында биз Юстиция министрлигине өзүбүздүн тийиштүү документтерибиздин баарын тапшырып, юридикалык каттоодон өтүп, расмий түрдө өз алдынча уюм болуп түптөлдүк да. Анан кийин мен башында айтпадым, баягы учурдагы депутат Чойбека Бактыбек Каныбекович негиздеген уюмбуз. Анан ал киши баягы ушул 2021-жылдын аягында өзүңүздөргө маалым болгондой парламенттин 7-чакырылышы шайланганда мандатка ээ болду. Анан ошол мандатына байланыштуу ушул бирикмебиздин ишин бизге өткөрүп берди да. Ошо сиздер эми өзүңүздөр ишке алып барып, бир ушул билим берүү тармагына салымыңыздарды кошуңуздар деп. Анан ошо каттоодон өткөндөн кийин төрагалык милдетти бизге жүктөдү. Учурда ошо бир канча 7 ай 8 айдай болуп калды. Жетекчиси болуп иштеп атабыз. Бирок Бактыбек Каныбекович биздин катарыбызда негиздөөчүбүз. Ушу бирикменин негизги максаты тууралуу айтып койсок, анткени биздин телекөрүүчүлөрүбүз азыр түшүнбөй калышы мүмкүн. Бул эмне болгон коомдук бирикме, эмне кылып элге жардам беришет депчи, билим тармагы деп атат, кандай тармакта деп. Ошол максатын айтып берсеңиз. Рахмат. Эми аталышында айтып тургандай, билим тал деп биз өзүбүз биринчи ошо билим берүү тармагына кошумча инвестицияларды алып келсек деген ойда. Жалаң эле мамлекетти карап отура бербестен, жалаң эле ошо мамлекет жасап берет деген ойдон алыс бололу деп өзүбүз да ошо жеке каражаттардын эсебинен коомдук негизде ошо билим берүү тармагына салымыбызды кошолу, инвестицияларды тартып келели, ошол тармакты бир аз да болсо өнүгүүгө өзүбүздүн салымыбызды кошуп калайлы деген максатта негизделгенбиз да. Анан аталышы жөнүндө мына билим тал деп көптөр сурайт, эмнеге билим тал деп. Аталышын коюп атканда эки ой келген. Талас областындагы билим берүү жагына салым кошойлу деп, анан кыскартып билим тал дегенбиз. Экинчиден биз билимди бул мөмөлүү дарак катары элестетебиз да. Ошонун баягы дарактын мөмөлөрү баарына бирдей тийсе экен деп, баягы дарак тал деген маанини алып, ошондон анан билим тал деп калганбыз. Негизги ишмердүүлүгүбүздүн багыты ушу билим берүү тармагына кошумча салым кошуу. Өзгөчө ушул бизге маалым болду, жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн, мисалы азыркы учурда ОРТ жалпы республикалык тестирлөө быйылкы жылы 2021-22де биздин Таластан ушул алтын сертификатка ээ болбой калышты. Анан ошол жогорку республикалык тестирлөөгө дагы даярдайбыз, акысыз деп калдыңыздар. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Сиз абдан туура белгиледиңиз. Былтыркы 2021-22 окуу жылдын баардыгыбызга маалым болгондой бир өкүнүчтүү бир окуя болду да. Жалпы ушу республикалык кесилишти алганда тилекке каршы ушу жалгыз эле биздин Талас областыбыз алтын сертификатка ээ болбой калдык да. Бул бир четинен биз үчүн мындай бир аябай намыска тийген көрүнүш болду да. Бирок калыстык үчүн азыр ушул жерден белгилеп коеюн, биздин билим берүү тармагындагы эже агайларыбызга шек келбесин. Орто пайыздык көрсөткүчтү алганда Кыргызстан боюнча биздин област 3-орунда келе атабыз. 1-орунда Бишкек шаары, 2-орунда Ош шаары,
үчүнчү деле биз Талас обласыбыз. Бирок баягы өзүңүз айткандай жогорку чекке келгенде эле ушундай мүчүлүштүк болуп калды. Анан биз да намыстанып акылдашып көрүп өзүбүздүн командабыз менен ага энелерибиз менен акылдашып көрүп анан ушул жылы жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоонун методикасын мен ушул жерден баса белгилеп кетким келет, методикасын мектептеги мугалимдерибизге үйрөтүүнү туура көрдүк да. Себеби дегенде биз буга чейин окуучуларга окутуу баргандай тренингтерди өтүп келип, ошо тренерлерди жалдап келип, китеп жагынан жардам берип келгенбиз да, бирок бул натыйжасы биз ойлогондой болбойт экен. Себеп дегенде балдарга билимди салабыз, анан 11-классты бүтөт дагы билим балдар менен кошо кетип калат экен. Анан жыл сайын эле баягы ушундай долбоорлорду уюштурууга туура келет экен. Бул биринчиден баягы каржылык жактан оор болот экен, экинчиден уюштуруучулук жактан оор болуп калат экен. Ошон үчүн быйыл биз акылдашып көрүп, келгиле ушу мектепте билимди калтырууга аракет кылайлык деп туруп, ушу мектептин мугалимдерин тандап алдык да. Бүгүнкү күндө ушу жалпы область боюнча, Талас областы боюнча 108 мектеп бар экен. Анын айрымдарында ушу баягы жогорку класстар жок экен, тилекке каршы башталгыч класстар эле экен. Ушу 100гө жакын мектептин мугалимдерине жалпы республикалык тестирлөөнүн методикасын үйрөтүп атабыз, даярдоонун методикасын. Мен азыр эмне себептен бул маанилүү экенин айтып кетем. Кантип тандап алдык мугалимдерди? Өзүңүздөргө жакшы маалым болгондой, бул республикалык тестирлөөнүн негизги бөлүгүнө 2 предмет кирет экен да, бул математика, анан кыргыз тили. Ушу мектептер менен биз райондук билим берүү бөлүмдөр менен отуруп меморандум түзгөнбүз да, ошо кызматташайлы, биз сиздерге жардам берели депчи. Анан ошо райондук билим берүү бөлүмдөрү мектептер менен сүйлөшүп көрүп, ушул жерде эң мыкты деген ушул мугалимдер кийин балдарга билимди бөлүшө алат деген бирден математик, бирден кыргыз тилчи бөлүп беришти. Бүгүнкү күндө бул долбоор ишке ашып баштады. Мына кече күнү Талас шаары менен Талас районунун мектептерин мугалимдерин окутуп баштадык. Бул жерде эки аймакты кошуп атканыбыздын себеби бүгүнкү күндө ошо Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү биригип бир уюм экен да. Ошон үчүн баягы бөлүп жүрбөйлү деп эле биз шаар менен районду бирдей алып өтүп атабыз. Жалпысынан бүгүнкү күндө 36 мектептен келген 72 мугалимибиз акысыз окуп атышат. Абдан туура белгиледиңиз. Ошол жака бараттым эле, мына билим алып башташты. Бул окутуу курстарын биз жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо боюнча квалификацияны жогорулатуу деп атадык да. Бул жерде мугалимдерибиз окууну ийгиликтүү аяктагандан кийин лицензиялык сертификат алышат, тренер болуп алышат. Анан сиз айткандай окутуулар толугу менен акысыз негизде жүрүп атат. Тренерлерди атайын Бишкектен тажрыйбалуу тренерлерди алып келдик, алардын эмгек акысы бул жака мугалимдерибизди алыскы Көпүр базар айылынан бери келип атат. Жол кире, тамак ашта, башка бардык уюштуруучулук чыгымдардын бардыгы ушу өзүбүздүн коомдук бирикмебиз жана биздин башкы демөөрчүбүз Чойбек Абактыбек Каныбековичтин жеке каражаттарынын эсебинен ишке ашып атат бүгүнкү. Жакшы. Негизи бул туура болуш керек деп ойлойбуз. Биз дагы сиз айткандай окуучулар 11-класста бүтүп кетип калышат. Алардын сиз айткандай билими өзү менен кошо, ал эми мугалимдер биздин ошол эле айылдын дагы канча жыл эмгектенет, жакшы долбоор. Бирок ушул жерден дагы бир баса белгилеп кеткибиз келип турат. Жаңылыктардан ушундай өзүңүздөр белгилеп өткөндөй, эгерде ошол мугалимдер, сиздер окуткан мугалимдер окуучуларды даярдаганда кимдир бирөөнүн окуучусу жакшы балл алып алтын сертификатка ээ боло турган болсо, аларга дагы кызыктыруучу белектер бар экен, ошол туурасында дагы сөз кылсаңыз. Рахмат. Эми маанилүү бир жагдайды да айтып кетейин. Бул биздин азыр билим алып аткан мугалимдерибиз кайра мектепке барып бүтүрүүчү класстарга сабак бергенде жанагы алган билимдери менен бөлүшкөндө бул коомдук негизде болот да. Башкача мамлекет тараптан бул эжелерге кошумча жүктөмө үчүн акы төлөнбөйт. Ошон үчүн бул баягы коомдук иш болгондуктан биз да ойлонуп көрүп ушу эжек агайларыбыз бир мотивациясы болсо экен. Мээлеттерин баягы туура айтасыз да, ушу айдан бул билим берүү өтө оор кесип деп билебиз бир. Анан ушу мугалимдерибиз дагы өзүнчө бир мотивациясы болсун, ушу шыктандырайлык деген ой менен акылдашып көрүп быйылкы жылы Талас областы боюнча, бул жалпы область боюнча жарыяладык. Кимде ким тарбиялаган окуучусу алтын сертификатка ээ болуп турган болсо, биздин коомдук бирикмебиз тарабынан ошо акчалай сыйлык бере турган болдук да. Аны биз кече ачылыш аземинде да жарыяладык. Андан тышкары мына бизде билебиз да 4 райондук билим берүү бөлүмү бар экен. Ошо райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн арасында дагы бир мындай орусча айтат го, здоровая конкуренция депчи, мындай таза атаандаштыкты жаратыш үчүн, аларды да кызыктырыш үчүн
Бактыгул Каныбеков өткөндө билим берүү бөлүм башчылары менен жолукканда айтты. Сиздердин районуңуздардан алтын сертификат ээси чыкса, мугалимден тышкары ушу райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы дагы түздөн жетекчи катары сиздерге дагы шыктандыруучу акчалай сыйлыктар болот. Бул баягы дем берүү максатында дейм. Туура айтасыз. Буюрса мына орто жакын калды да, Кудайым буюрса жазда, ортону даярдык жүрүп баштаганда, азыртадан эле даярдыктар жүрүп жаткан учуру 11-класстарчы мисалы сапат жана башка эмелерге барып, мисалы ал жактан кошумча окуу жайлар. Мисалы сиз айтып калбадыңыз, биз атайын Бишкектен тажрыйбалуу тренерлерди алып келдик депчи. Анан ошол эле тренерлер бул таластады эле, мисалы канча деген акчага окушу мүмкүн, бир эле тренер 10 баланы окутса, 10 бала жок эле дегенде айына 3000 сомдон кем эмес акчага окушат экен да. Буга дагы кээ бир ата-эненин мүмкүнчүлүгү бар, кээ бир ата-эненин мүмкүнчүлүгү жок, бирок сиздердин ушул бирикме бир мугалимди окутуп, жалпы бир класста 35 окуучу болсо, ошол 35 окуучуну окутат. Демек бул дагы болсо биздин Талас облусуна сиздердин кандайдыр бир деңгээлде кошуп жаткан салымыңыздар, бул үчүн биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Анан өзүңүздүн оюңуз кандай? Мисалы ушул жалпы республикалык тестирлөөгө даярданып атканда биздин мугалимдердин ушул методикасы туура эмес болуп жатабы же окуучулардын азыр сабакка болгон көңүлү мындай кайдыгерлик болуп жатабы? Кандай ойлойсуз, ушул биздин Талас облусунун билим деңгээлин кандай баалайт элеңиз? Сиз туура белгиледиңиз, мен баягы сөзүн башында айтпадым, методикасын үйрөтүп атабыз депчи, ошол жөнүндө бир аз кененирээк түшүндүрмө берип кетейин. Биз азыр мугалимдердин билим деңгээлине шек келтирибиз келбейт да. Биздин мугалимдер, Талас областынын мугалимдери Кыргызстан боюнча алдыңкы мугалимдер деп билебиз. Себептен де билим берүүнүн көрсөткүчтөрү аны далилдеп турат да. Биз методикасын дегенде бул бүгүнкү күндө мектепте окутулган программа менен бул жалпы республикалык тестирлөөдө берилген тапшырмалардын айырмасы өтө чоң болуп атат да. Бул жакта жанагы кыргыз тил дегенде биз мектепте эмне окуйбуз? Фонетиканы окуйбуз, грамматиканы окуйбуз. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөгө келгенде бул аналогиялар, логикалык суроолор, ушул сыяктуу методикасы айырмаланган тапшырмалар келип калып атат да. Ошондуктан биз бүгүнкү күндө мугалимдерге жаңы билим эмес, биз методиканы үйрөтүп атабыз. Мисалы логикага кантип дайындаш керек, аналогияга кантип дайындаш керек. Анан балдар боюнча айттыңыз, эми мен жана башында белгилебедим, Кыргызстан боюнча биздин балдарыбыз 3-орунда турат. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Эми биз ойлоп атабыз, быйылкы жылы Кудай буйруса ушул окутууларыбыз бир өзүнүн үзүрүн берсе, кеминде эле бир 5-6 алтын сертификат алабыз го деген жакшы ойлор бар. Эми баягы айтат го, жакшы тилек жарым ырыс деп. Мен Кудай буйруса, Аллах Таалам буйруп калса ушуну алып калабыз деген оюбуз бар. Жакшы. Мугалимдердин кызыгуусу кандай бул жаатында? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Баягы бир аз кооптонуп болгон, ачыгын айтайынчы, окутууларды баштап атканда кооптонуп болгон. Мугалимдер келет, алыстан келет, анан окубай койбойбу, кызыкпай койбойбу. Анан кече башталды, мына биринчи күндүн эсеби боюнча мен бир эле мисалды келтирейинчи. Саат 1-ден 2-ге чейин түшкү тамактануу деп жарыялаганбыз да, 1 саат деп мугалимдер дем албасын деп. Анан катышуучулардын өзүнүн демилгеси менен ушу 1 сааттык тынугуну жарым саатка кыскартууга туура келди. Себеп дегенде ушу биздин катышуучулар эжеке агайларыбыз өзүлөрү суранып, андан көрө ушу жарым саатты да текке кетирбей окуп алайлыкчы, кызыктуу болуп атат. Биз үчүн дагы мындай көп жаңы маалымат, жаңы тажрыйба болуп атат. Андан көрө ушу жарым саатыбызды тим эле коюп, эс албай эле коелук, биз окуйлук деп суранып, кызык абдан жакшы болуп атат. 11-класстын бүтүрүүчүлөрү мисалы мугалим ошол ар бир мектептен эле үйрөнүшөбү же болбосо сиздердин офисиңиздерге барып ошол жактан дагы багыт атайын бир жерде билим алышат окшойт, Биз мындай деп ойлоп атабыз, азыр окутуулар бүткөндөн кийин биз Аскар Салымбековдун бизнес мектеби менен меморандум түзүп, ошол жактан 2 тажрыйбалуу тренер келди. Биринчиси кыргыз тили боюнча Масалбеков Нуркалый деген жигит. Өзү 2000-жылкы жаш жигит экен, бирок бүгүнкү күнгө чейин 10го жакын алтын сертификаттын ээсин дайындап чыгыпты да. Экинчиси Абдыбачаев Адилет деген агайыбыз келди, математика сабагы боюнча. Агайдын бир 20 жылга жакын тажрыйбасы бар экен. Орто башталгандан бери ушу чөйрөдө келатыр. Анан былтыркы жылдын эсеби боюнча агайдын окутуусу Кыргызстандагы 5 эң алдыңкы бүтүрүүчүнүн катарына кириптир да. Алтын сертификатка ээ болуптур. Ушундай тажрыйбалуу агайлар келди. Биз окутуп бүткөндөн кийин жалпы Талас областы боюнча жана пробный тест деп коет экен. Ошону бекер негизде бардык мектептерде алып беребиз. Башкача айтканда баягы балдардын бүгүнкү күндөгү билим деңгээлин сынап беребиз. Алдын ала. Анан кийин
биздин бүгүнкү күндө билим алып жаткан мугалимдерибиз барып баягы үйрөнгөн методикасын балдарга берсе, анан кийин дагы ушу түздөн түз жалпы республикалык тестилөө жакындаганга биз дагы бир жолу ушу пробный тест алып берип балдардын чыныгы мүмкүнчүлүктөрүн өзүбүз үчүн анан жалпы балдар үчүн да мектеп үчүн да көрсөтүп берсек деген ой бар да. Жакшы самал экен, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ооба, эң жакшы негизи эле ушул мугалимдердин кызыгуусу боюнча айтып калдык. Анан сиз айтып атпайсызбы, бизге бир кыргыз тилчи, анан бир математика сабагынан берген мугалим депчи. Анан мүмкүн бир мектептен эки кыргыз тилчи, мүмкүн эки математика мугалими катышам деп калса кандай болот? Биз баягы башында мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бирден мугалим дегенбиз да, анан мен сизге дагы бир кызыктуу окуяны айтып берейин. Бизде Байсейитов Эшмамбет деген мектеп бар экен, Талас районунда. Ошол жерде Нурдин Чороолу деген агай, азыр мен жаңылып калышым мүмкүн, аты жөнү Нурдин Чороолу деген агай. Бул агай өзү математик экен да, көп жылдан бери ошо ортого дайындап, агайдын балдары ошо Талас областы боюнча эң алдыңкы окуучулар экен. Анан кечээ агайыбыз өзү келип, бирок бизге суранды. Мен математикадан дейт, 10 жылдан бери окуп келатам дейт. Тажрыйбам жетиштүү деп ойлойм дейт. Эгер сиздер уруксат берсеңиздер, мен ушу кыргыз тилге кирейинчи, ушул жагын үйрөнүп алайынчы деп, агайыбыз бүгүнкү кыргыз тилден методикасын үйрөнүп жатат. Анан биз чектеген жокпуз эми. Силер бул жакка киргиле деп. Эгер математикадан тажрыйбам жетиштүү, мен ушул негизги тестке дайындоо үчүн кыргыз тилден методикасын үйрөнөм десе, биз ага да мүмкүнчүлүк берип атабыз да, кирип билим алыш үчүн. Андан тышкары биздин Талас областтык методикалык борбор бар экен, бул мугалимдерге методикалык жардам берген. Ал жактан дагы өкүлдөр келип, алар да кошо биздин катышуучулар менен билим алып жатышат. Аларга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Эң жакшы, сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошол коомдук бирикменин иши ийгиликтүү болсун. Анткени сиздердин бирикме аркылуу мүмкүн сиз айткандай быйылкы жылы биздин Талас облусунан 10го жакын бала алтын сертификатка ээ болсун. Сиз үчүн жалпы элге кайрылуу жасасаңыз болот. Эркин микрофон сунабыз. Рахмат. Урматтуу жедештер, урматтуу таластык бир туугандар. Биринчиден ушул билим тармагына барыңыздарды үндөйт элем, ушу билим тармагына колдон келишинче салым кошсок, инвестиция тартсак, себептен биз көп айтып келебиз, ушу экономиканы өстүрөйлү, өлкөнү алдыга сүйрөйлү деп. Бирок бир нерсени эске албай атабыз, күчтүү экономиканы куруш үчүн бизде билимдүү, ыймандуу, күчтүү жаштар керек. Мен дайыма айтып келем, ушу биздин командабыздын да урааны ушул, билимдүү коом өнүккөн өлкө деп. Ошондуктан биз экономикага инвестиция кылсак, бир өндүрүшкө инвестиция салсак, ал жакта банкрот болуп калышы мүмкүн. Билимге салынган инвестиция эч качан текке кетпейт. Бул баягы кыска мөөнөттө үзүрүн бербесе дагы, бир узак мөөнөттүк перспективада сөзсүз түрдө үзүрүн берип, мамлекетибиздин бир алдыга жылышына өбөлгө болот деп билебиз. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып, жалпы баарыңыздардан сурамакчымын, ошо балдарыбыздын билим алуусуна, жаштарыбыздын билим алуусуна өзгөчө көңүл буруп, колдон келишинче салым кошсок, өлкөбүздүн келечеги кең болот деп ойлойм. Ыраазычылык айтабыз, бар болуңуз. Келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Эмесе ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо коногубуз менен дагы бир жолу тааныштыралы. Асылбек Рахманов, Билим тал коомдук бирикмесинин жетекчиси. Буюрса ар бир мектепке мыкты мугалимдер барып, жалпы республикалык тестирлөөгө сиздердин дагы балдарыңыздарды даярдайт. Быйылкы жыл буюрса кыргыз эли үчүн ошол эле учурда Талас облусунун бүтүрүүчүлөрү үчүн дагы жакшы жылдардан болот деп ишенелим. Анткени азыркы учурда биздин мыкты мугалимдер ушул жалпы республикалык тестирлөөгө окуучуларды даярдоо үчүн билим алып жаткан учуру. Андыктан алдыда, бардыгы алдыда деп ишенип туралы. Ал эми Таңкы Талас маалымат музыкалык программасы өз берүүсүн алга карай улантат. Биз менен бирге болуңуздар. Бизден алыстабаңыздар.